Быйылкы жазгы тала жумуштарына даярдыктардын жүрүшү боюнча биринчи вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абулгазиев менен айыл чарба министри Нурбек Мурашевдин баяндамасы көп депутаттарды ынандырган жок. Алгач атка минер 2015-жылы 33 миллиард сомго айыл чарба продукциясы импортталып, экспорттун көлөмү 13 миллиардты түзгөнүн билдирип, бирок кайра бул маалымат так эмес экенин айтып, эл өкүлдөрүнүн жемесине кабылды. Эгерде андай маалыматтар жок, эгерде ушу иш туура эмес болуп атса, анда ишти күчөтүңүздөр. Біз деген билип турушубуз керек. Сырттан бизге канча импорт, айыл чарба продукциясы кирип атканын так маалымат болуш керек. Сиздер ошонун негизинде ишти алып барышыңыздар керек. Бизге эмне жетпей атканын, айыл чарба багытына эмне кандай продукцияны өстүрүш себеп жеткириш, мына ушундай маалымат болбосо, анда айыл чарбанын өнүгүшү Кыргызстанда жакынкы жылдар өтө оор болуп калат. Эл баягы өзүнүн билгенин ишин эле кылып калат. Бүгүнкү күндө сиз өзүңүз жакшы түшүнүп атасыз. Сиз таможнядан азыр канчасы контрабанда болуп кирип атат, канчасы мыйзамдуу кирип аткан, ошону көзөмөлдөп тактаганы кыйын болуп атты бүгүнкү күндөчү. Былтыр өкмөт дыйкандарды кант кызылчасын эгүүгө өгүттөп, жогору баада алынат деп убадалаган. Түшүм мол болгону менен аны өткөрүүдө кыйынчылыктар жаралган. Азыркы тапта өлкөдө бул продукцияны кайра иштетүүчү жалгыз бир ишкана бар. Буга карабастан өкмөт быйылкы жылы кайрадан кант кызылчасын айдоо аянтын 14 000 гектарга көбөйткөнү жатыптыр. Мынакей 2015-16 жылы 15 жылга карата кызылчаны деген 15 000 гектарга көбөйткөнбүз. Анан былтыр деген мүмкүн кыш эрте келип калдыбы, же болбосо кандай болуп калды, бирок деген кызылча деген шунчалык машиналарда туруп очерет болуп 3-4 күн бир жумалап очеретте тургандар болду да. Бул кызылчасы дагы 3000 гектарга көбөйөттүр себилүүсү да. Ушундай эле жагдайга капуста өстүргөн дыйкандар да кабылган. Алсак Чүй областынын бир нече айылынын тургундары тонна капусталарын өткөрө албай, түшүмү четинен чирип чыгымга учурап жатышат. Дыйкандар 1 килограммы араң 4 сомдон бааланып жатканын билдиришүүдө. Бирок айыл чарба министри Нурбек Мукашевдин бул боюнча кабары жокпу, айтор депутаттарга башкача маалымат берип жатты. Азыр капуста дефицит болуп, алып сатарлар ар бир айылга барып издеп жүрөт бүгүнкү күндө. Бардыгы сатылып, азыр Өзбекстанга, ошол жаңа пактага да издеп барып бүгүнкү күндө экспортко кетет. Баасын айтып койсуңар анда ошонун. Баасы бүгүнкү күндө килограммы 8 сом менен 10 сомдун ортосунда болду. Айыл чарба тармагында үрөн, жер семирткич, техника жагынан камсыздоо боюнча маселелер толугу менен чечиле элек. Өкмөттүн токтомго чыккан муниципалдык МТС'терди ачуу боюнча жакшы токтом кабыл алынган. Жардам беребиз. Жана лизинг программасы ошого иштеп атат. Мен ойлойм, ошол мамлекет алып барып ал жерге МТС ачып берет деген туура. Бир областта бир да комбайн жок болсо, бир да сыйылка кызылча тигүүчү жок болсо, бирок анын урожайына 100 тонна берип атса, албетте алып барыш керек да. Азыр эми мына муниципалдык МТС'тер түзүлөт, биз ошого жардам берип алып. Мен ошо жөнүндө айтып атпайм, сиз болсо башка жөнүндө кайра кетип атасыз. Бир топ сын пикирлерди эске алуу менен депутаттар өкмөттүн баяндамасын жактырышты. Мындан тышкары жазгы тала жумуштарына даярдык көрүү боюнча жерлерде штаб түзүү жана жума сайын селектордук жыйын өткөрүү сыяктуу онго жакын сунуш берилди. Нурзада Сыдыкбекова, Александр Симонов, НТС. Ошол негизинде былтыр өттү.